Саламатсыңарбы кыздар, азыр образовательный центрди кантип алмаштырабыз, Google аркылуу. Ошону көрсөтүп берейин. Атом официальный сайт в России деп туруп, ошол сайтка киребиз. Анан могул жерде войти регистрация, войтини жазабыз дагы, айдисин, номерин жазабыз. 162 17 12 06 12. Ошол адамдын эмесине киребиз, личный кабинетине киребиз. Анан аты фамилиясы чыккан жердин жанында изменить данные деген бар. Ошону басабыз. Анан карасаңыздар, Брянский болуп турбайбы? Мынакей образовательный центр Брянский болуп турат. Бул катталганда ошо мурдакы спонсору кандай болсо, ошондуку калып калганда. Же болбосо 2020 жылга чейинки катталгандар ушул боюнча калып калган. Эми ушуну биз кайсыл жакта жашаган болсо, ошол жакка алмаштырабыз. Мисалга, бул кыз эмеде азыр Россияда жашайт. Ошон үчүн ошо образовательный центрди Россияга жылдырышым керек да. Образовательный центр деген жердеги сменить дегенди басканда, мындай аты, фамилиясы менен дата рождениесин тууралап жазыш керек деген сөз чыгат. Ошол жерде могу календар аркылуу тууралайбыз. 1984 1984 12 ай декабрдын 6-сы дедиге мына изменить кылабыз. Успешно верифицировано. Азыр мына көрүп атасыздар, загрузка болуп атат, Окей дейбиз дагы. Мынакей. Эми образовательный центрди издеп табабыз. Искать дейбиз. Биздин Москва Аронго коюш керек болсо, 4-чү же 5-чи болсо керек эле. Карайбыз. 6-чыбы. Москва Абсолют. Мынакей 3-чү бетте экен, көрдүңүздөр, Москва Арон. Ушуну туура карап туруп, өзүнө жакын жерге образовательный центрге тандайбыз. Выбрать кылабыз. Окей. Мынакей. Подтвердить. Болду, эми карайбыз. Эртең бир күндөрдөн бул алмашып калыш керек. Чыгып кете беребиз.